Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сабагыбыздын тиби жомок сабак. Демек, сиздер менен бүгүн синтаксис өлкөсүнө саякатка чогуу бармакчыбыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Илгери эч-ак өткөн бир заманда, чокусу көк тиреген тоолорунда жашаптыр өлкөсү синтаксистин сөз менен акыл калчап ар бир сапка. Ошондой күндөрдүн бир күндөрүндө сүйлөмдүн баш мүчөсү өргөөсүндө ээ болуп кожоюну ушул үйдүн ал айтат баяндооч кемпирине: «О кемпир, дайым айткын сүйлөм ээсин, сен үйрөт баяндоочтун эрежесин, бири шер, бири баатыр чечен болсун, ошондо арманым жок кетсем деймин». Ошентип бейкут өмүр сүрдү алар, элине кызмат кылып жүрдү булар. Булардын жолун жолдоп айкын мүчө төрөлүп, үч мүчөсү айкындалар. Аныктооч, сулуу, сымбат келишкенер, сынакта биринчи орун алып келер. Толуктооч кыймыл менен ортоктошуп, бышыктооч мезгилдерге ал себепкер. Аныктооч сын жагынан сын чаталган, толуктооч ошол сынды кабыл алган. Бышыктооч сан өлчөмү эсеп жеткис, сөз менен байышыптыр алда кайдан. Ошентип балдарына акыл айтып, сүйлөм ээси дайым түрдөн орун алып, артында 3 баласы калган экен, жүрүшөт сөз артынан сөздү багып. Сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө синтаксис жөнүндө кенен маалымат алалы. Синтаксис грамматиканын бир бөлүмү.